Ассалам алейкум ағайын туғандар. Сағынып қалған оқшайсыздар. Атаған ат дүние, атаңдың көрі заманы алдартыңды қарауа деп арадан 9 жыл өтіптір, 9 жыл мұрын дал ұшыл жерде топырың шыққанда мен да болдым әлі. Тоқтаймейді тетіге аялдамада шығып алып сүйілі отқанда аға болышам деген Марат деген баланы милиция тепкілегенде аны болышауыз деп біз барғанда ар жақта милициялар қаптығанда ұшыл жерде Аслан Сартбаев деген бұрынғы учур азырқы Айжанюс кездің башқұрдақтары көз атып атқан милициялардың біреуі суретке тарсақ, біреуі мылтығын тартып алғанға әрекет қылып шыққан жүрді келеді. Эми арадан 9 жыл өтті. Ал оқиғалардың бардығы артта қалды. Бірақ тоқтаймай айтып кетпеді азыр. Апрель революциясы 6-сында башталған, 7-сінде бүткен депші. Мен бұл пікірге қосылмай тұрамын да. Апрель революциясы 6-сында башталып, 7-сінде бүтіп қалған жоқ туғандар. Ал 24 март 2005 жылы башталып, 2010 жыл 7 апрелде бүтпеді. Бакиевтің бийлиги революцияның идеяларын ұрдап кетті, бийликті узурпациялап кетпеді. Анан ошол жерде тұрып алып, 2010 жылдың 17 мартында мен так есімде ушул жерде ал кезде бириккен элдик кыймыл деген болгон. Билесиздер да барыңыздар. Бек деген болгон. Ошол бектин башында мынагы Алмазбек Шаршенович турган, Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева, Темир Сариев окшогон кыргыздын бир топ тынчыкма жигиттер болгон. Азыр ошол бектер не болду? Бек деген жок азыр. Бек деген кеп болду, Ак үйдөн кет болду, экөөсү зек болду. Текебаев менен Чотонов түрмөдө жатат. Туурабы? Азыркы бийликте биз куратып түшкөн, биз кармашкан адамдар эмес, тескерисинче Бакиевке жармашкан адамдар отурат. Азыркы өкмөттө бир дагы апрель революциясына катышкан адам жок. Тура. Жалаң жармашкандар отурат, кармашкандар эмес. Тура айтат. Анан ошол 2010 жылы 17 мартта мен да ушул жерге чыгып сүйлөгөм. Элдин несі артық, эзели келген из артық, эрдин несі артық, элине кылган иш артық деп. Ошондо Роза Отунбаева сүйлөп, Бакиевдин бийлиги мамлекеттик түзүлүштү өзүнүн үй бүлөсүнө каратыра өзгөчтүрүп алганы, конституциялык реформаны токтоткула, Кыргыз Телеком түндүк электронду кайтаргыла, Исмаил Исаковду бошоткула. Максим Бакиев, баш болгон Жаныш Бакиев, Адыл Бакиевтер бар кызматтан кетсин, Гуревич деген эл аралык мошенникти иликтеш керек деп 7 талапты койгонбуз. 17 мартта 24 мартка чейин ушул 7 талапты Бакиевдин бийлиги аткарасыңар. Аткарбасаңар, анда биз 7 апрелде бүткүл мамлекетте баш ийбечүлүк акцияларына баштайбыз деп туруп, ушул жерде талап коюп туруп анан чыкканбыз да. Туурабы? Анан аягы апрель ыңкылабы менен бүттү. Ошол апрель ыңкылабынын максаттары ишке ашып атат, ашырып атабыз деп атпайбы? Ошолор чын айтканда калыпты эле казанын кайнатып атат да, ашыккан деле жок да. Эмнеси ашты? Кимдер көрдү ошол апрель максаттар ашты деп? Ашырган жок. Апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталып атат, урматтуу туугандар. Бул өтө коркунучтуу. Мына апрель революциясы март революциясында болуп урдалып кетпеш керек. Урдатып жибербеш керек. Ушул жерде дагы 10 жылдан кийин митингге чогулуп отурабызбы? Дагы бир келген кишини кетиребизби? Кыргызстанга эми ыңкылаптын кереги деле жок болуш керек, ынтымак керек го дейм. Тура. Ула менен резолюция кабыл резолюция менен революция бир тууган экен да. Аягы революция менен бүтүп калат экен. Анан мага чынында эле айтканда кыйын. Мени кече партиялаштарым саясий кеңешке киргизип коюшту, орун басарлык кызмат отургузуп коюшту. Алмазбек Шаршенович Өмүрбек Текебаевди айтып калчу эле го, талтайбай бир жакка тур депчи. Мен азыр эки жакта турдум да. Бир бутум партияда, партиям оппозицияда, бир бутум фракцияда, фракциям коалицияда. Бителе болдум да. Өзүмдү өзүм сындай албайм, өзүм каршы чыга албайм. Бирок калыстык сөзүмдү айтканга мен акым бар. Мен 7 апрель революциясынын баатыр каттары ошол
башын алып келген біріккен елдік қимылдың саяси кеңештің мүшесі қатары, ошол окуялардын катышуучусу катары мен качанда болсун калыстыкты айтканга менин укугум бар. Туура. Албазбек Шаршенович элден кечирим сурап жана жаңы келген келиндей болуп отко кирип кетпедиби? Мага кыйын да. Мага кыйын. Анткени бул кишинин досу Сооронбай Шарипович менин да досум. Анан бул киши айтып атпайбы? Мен деле ушу 6 жылдык мөөнөттүн ичинде бир топ жаңылыптырым, жанымдагылар жаңылык айтпай эле жаңылып айтыптыр депчи. Мүмкүн Сооронбай Шариповичтин жанында жүргөндөр деле жакшы нерселерди айтпай аткан чыгар да. Ошолор тескери жакка буруп атканда мен ал кишини жакшы элем. Анын жан дүйнөсү жарда эмес, жан дүйнөсү жакшы адам. Анан биз тегерегин жанчылап, тегерегин тепкилесек бир бале чыгарып эле дейм да. Элге эки президенттин, мисалы СДПК партиясы бүгүнкүдөй кырдаалга кептелгени ушунчалык мени экиге бөлүп атат да. Бет экөө экен, жүрөк бирөө экен да, жүрөк бирөөдү тандаш керек экен. Анан кыйын ушул азыркы күндө мына ачык эле айтыш керек, баардык ардык ушуга кызыктай эмес, кызыктар болсо гана керек да. Элге эмне керек? Элге ыңкылап эмес, ынтымак керек. Туурабы? Туура. Эл азыр элеңдеп эки жагын караңдап калды. Башка жумушу жок калды. Сендей болуптур эки орун. Биякты сүйлөсө тияктын жообун күтөт, тияк сүйлөсө бияктын жообун күтөт. Сармерден эле болуп атат да саясаттачы. Атаан да ошол айтышып атат. Ушунун кереги деле жокку дейм. Мен эми ошол 7 апрель революциясында кайтыш болгон балдардын аруу тилек, асыл ой, максаттары ишке ашып баштады деп атат. Бирок мен алардын ата-энелери менен, жесирлери менен, жетимдер менен бат-бат тез-тезден жолугуп турам. Алардын арманы айлык ичинде. Мисалы мен 2 күн мурун Таласта чоң жыйын болду, ошого катышып келдим да айттым, 7 апрель деп майрамын бердик, макамын бердик. А бирок чынын айтканда балдардын, баатырлардын макамын берген жокпуз да. Аларга орден бериштин кереги жок. Алар кыргыз элине, кыргыз жерине жеңилдик алып келсе, эмнеге алардын үй бүлөсүнө бүгүнкү күнгө чейин жеңилдик берилбейди? Афган согушунун ардагерлери мени кечирип койгула. Силер аман калганыңар үчүн 6000 сомдон алат экенсиңер ай сайын. Кайтыш болгон балдардын жесирлери 3000 сомдон алат экен. Кана теңчилик? Кана теңчилик? Жанагы өкмөт түкүрүктүн акчасынан деле берсеңер болот эле го. Жок бошол. Эгерде ал балдар кыргыз элине, кыргыз тарыхына жеңилдик алып келген болсо, ал балдардын үй бүлөлөрүнө жеңилдик берилиш керек да. Бул тарыхтын талабы ушу да. Алар баатырбы? Анда баатырлар да бартайлы да. Эгер аларды биз баатыр кыла албасак, апрелдин баркы болбой, азыркы бийликтин наркы болбой, адилеттүүлүк болбойт. Туура. Дагы бир 10 жылдан кийин айтышы мүмкүн, акаяк окшогон бирөөлөр 7 апрелде ангилер менен баңгилер чыккан деп. Анда мен ангил бирөө болуп калам. Абайлап сүйлөштү. Ошон үчүн 7 апрелдин тарыхын так сакташыбыз керек, талаптарын так аткарышыбыз керек. Ошондо болот. Ийгилик деген. Азыр бизде ийгилик болбой эле итчилик болуп атпайбы? Туура. Атантай Акбаров деген акын агабыздын жогорку кеңеште иштейт. Улуттук идеология деген ыры бар да. Ошондо бир сап бар. Кыргыздар бирин-бири сатпаш керек. Мекеден мекен дыйык сакташ керек. Халк үчүн күйгөн чыган жигиттерин касымдай кыйнап туруп атпаш керек. Бир кыргыз өзүн эки бөлбөш керек. Кыргыздар бөлүгөндөн өлбөш керек. Кыргызды кыргыз гана сактап калат. Ар кыргыз ата журтту жөлөш керек. Мына идеология. А бизде саясатта саткынчылык, коомдо кошоматчылык. Ушинтип отурсак мамлекетти өлтүрөбүз. Мен 2010 жылы ушул жерде сүйлөгөндө элди ачыгын айтайын, ыңкылапка чакырган. Бүгүн мен баардыгыңыздарды ынтымакка чакырам. Ыңкылап биздин аң сезимибизде болсун. Биздин бийлик башындагылардын аң сезиминде, жүрөгүндө болсун, жүрөгүнүн тазалыгында болсун. Кыргызстанда экинчи ыңкылап болсо, ал жакшылыктын ыңкылабы болсун. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат.